Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Сабагыбызды баштаардан алдын көңүлүбүздү көтөрүп алалык. Азаматсыңар балдар, анда эмесе сабагыбызды баштасак. Биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы мисал иштөө. Мындан алдыңкы сааттарда 3 орунду жана 4 орунду сандар боюнча өткөнбүз. Ошолорду бышыктоо үчүн мисалдар иштейбиз. Максаты 3 орунду сандар жөнүндө түшүнүк аласыңар. 3 орунду сандарды жакшы түшүнүп чыгарууга үйрөнөсүңөр. 23-чү иш. А. Эң чоң бир орунду санды жаз. Туура, азаматсыңар. Б. Эң чоң 2 орунду санды жаз. Андан кийинки санды ата. Ал кандай жазылат? 100 канча орунду сан? Азаматсыңар, туура. Катарды улантып ата. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Бул 3 орунду сандар. Канча санды атадык, балдар? Алар канча орунду сандар? Мен жогоруда айтып кеттим. Эрежеге кунт коюп угуп тургула. Жана бул эрежени түшүнүп жаттап калгыла. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 тегерек жүздүктөр. Алар 3 орунду сандар. Алардын бирдиктери жана ондуктары 0 менен туюнтулган. 3-чү разряды жүздүктөр. 3 орунду сандар жүздүктөр. 24-чү иш. А. 101, 102, 110, 111ге чейинки сандарды атап чыккыла. Б. 105, 340, 341, 138. Булар кандай сандар? Жазууларды түшүндүрүп көргүлөчү. Туура, булар 3 орунду сандар. 125, 345, 812, 927 сыяктуу сандар 3 орунду сандар. Алар 3 разряддан, бирдиктерден, ондуктардан жана жүздүктөрдөн турат. 25-чи иш. 5ти, 6-ны кошуунун жадыбалын дептерибизге жазып, аларды жадка айтуубуз керек. 5 менен 6-нын кошуунун жадыбалыны жаттайбыз, балдар. Кийинки иш 26-чы иш. А варианты. Таблицадан кандай түрдөгү көбөйтүүнү жазууга болот дейт. Бул жерде бизге тегерекчелер тартылыптыр. Аларды эсептеп чыгалы. 4 катардан 4төн тегерекче тартылыптыр. 4тү 4 жолу кошуп чыгышыбыз керек. 4 кошулган 4 кошулган 4 кошулган 4 барабар канча болот? Эң туура 16 болот. Азаматсыңар, балдар. Бирок кошпой эле 4кө 4тү көбөйтүп койсок деле жообу 16 болот. Б варианты. 3тү 5 жолу кошуп чыгабыз. Жана барабар деп жазып, 3тү канчага көбөйтсөк, эки жактагы сандар бирдей болуп калат. Баракелде, балдар. 5ти 3кө көбөйтсөк 15 болот жана 3тү 5 жолу кошуп чыксак 15 болот. Азаматсыңар, түшүнүп баратасыңар, В вариантын оозеки чыгаралы. 7 көбөйтүлгөн 2, 2ни 7 жолу кошуп чыксак 14 болот. 0 көбөйтүлгөн 7. 0ду ар кандай санга көбөйтсөк деле жыйынтыгында барабар 0 болуп чыгат. 5 көбөйтүлгөн 3 барабар канча, балдар? 15. Азаматсыңар. 0
бөлүнгөн 4 барабар канча чыгат деп ойлойсуңар балдар? 0ду ар кандай санга бөлүп көбөйтсөк деле 0 өзү чыгат. Туура. Анткени 0 жок сан. 12 бөлүнгөн 2. Бул 12-нин тең жарымындан, ал 6 болот. 8 көбөйтүлгөн 1. 1ди ар кандай санга көбөйтсөк деле ошол сан келип чыгат. 6 көбөйтүлгөн 3. 18. 1 көбөйтүлгөн 10. 10го барабар. 5 көбөйтүлгөн 10. Балдар, ар кандай санды 0го көбөйткөндө жообу кандай чыгат эле? Туура, 0 өзү чыгат. 10ду 2ге бөлсөк барабар 5. Балдар, эгерде бүгүнкү өткөн темабыз мисал иштегенибиз түшүнүктүү болсо, 28 иштер үйгө тапшырма. Аны кандай аткарасыңар? 27 иште 7-ни, 8-ди, 9-ду кошуунун жадыбалын дептерибизге жазып, аларды жатка үйрөнөбүз. 28 иш. Сандарды жаз дейт. 209 бизде жазуу түрүндө берилиптир. Биз буну цифралар сан менен жазып чыгабыз. Б вариантында эсе 451, 683, 925 сандарынын разряддарын үлгү боюнча жаз. Бизге үлгү катары 874-тү бериптир. Сан 874. 3-чү разряд 8, 2-чи разряд 7, 1-чи разряд 4. Ушундай таблица сызып, 3 орунду сандарды жазып чыгабыз, балдар. Бүгүнкү сабагыбызга коюлган максатка жеттикпи, балдар? Жеттик, азаматсыңар. Анда эмесе силерге тапшырманы аткарууда ийгилик каалаймын.